ар башка жыныстагы адамдардын социалдык жактан бекемделген жашоосу, оор тагдырлар, ийгиликтүү айымдар, ар түрдүү пикирлер жана серепчилердин көз карашы. Сусамыр ФМ радиосунда гендердик теңчилик берүүсү. оор тагдырлар, ийгиликтүү айымдар. Өлкөдө элет жерин өнүктүрүү үчүн көптөгөн иштер жасалууда. Бирок андагы эң маанилүү көйгөйлөр көз жазында калып келет. Биз бул жолу элет жериндеги аялдарды кыйнаган көйгөйлөргө токтолуп, тиешелүү адистердин оюн угуп көрөбүз. Улуттук статистика комитетинин маалыматына таянсак, 2019 жылы дээрлик 49.500 үй-бүлө баш кошкон болсо, ошол эле жылы 11.000 үй-бүлө эки ажырым жолго түшкөн. Бардык эле түзүлгөн жубайлык биримдиктер бекем сакталбайт. Алардын дээрлик ар бир 5-чиси ажырашышат. Айыл жеринде 1000 никеге 154 ажырашуу туура келет. Анын себептерине сюжеттин жүрүшүндө токтолобуз. Үй-бүлө ажырашкандан соң ортодо балдарды тарбиялап, аларды багуу маселеси турат. Элет жериндеги аялдар көп учурда балдарды жалгыз бой тарбиялап, алимент да ала албай жүргөнүн кездештирүүгө болот. Бул нерсе элеттик айымдардагы эң чоң көйгөй. Жогорку кеңештин депутаты Айсулуу Мамашева алимент тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү демилгелеп чыккан. Ушул жылдын август айында президент кол коюп, мыйзам күчүнө кирген. Айсулуу Мамашева алимент маселеси жалгыз бой эне үчүн чоң көйгөйлөрдүн бири деп эсептейт. Эгерде бала менен ушул опекун ата энеси квартирада жашашса, 50%-ын экинчи ата энеси төлөш керек, жардам бериш керек. Эгерде бала ооруп калса, анда 50% лечениясын экинчи ата энеси дагы көтөрүш керек деген маселе. Эгерде бала университетти бүтпөсө, ушул 50% контрактын дагы экинчи ата энеси төлөш керек. Көптөгөн ушул балдардын укуктарын коргой алган, аларга татыктуу жашоо түзгөн мындай жаңы пункттар киргизилген мыйзамга. Бүгүнкү күндө 200-300 сом алган, алимент алган балдар бар. 1850 сом мыйзам кабыл алынгандан кийин ушул минималдуу алименттин өлчөмү деп саналат. Элеттик айымдардын бүгүнкү күндө абал оорураак. Дагы бир чоң маселе бар, бул чындап эле укуктук билимдин аздыгы. Айыл жергесинде жашаган биздин айымдар бул мындай көптөгөн балким колу жетпей атат, балким көңүлү жоктугунан ушул алиментти алдыра албай жүрүшөт. Дал ушул алимент төлөөгө, ажырашууга үй-бүлөдөгү түшүнбөстүктөр, уруш талаш анын арасында зомбулук себепкер. Сезим кризистик борборуна жүздөгөн айымдар жардам сурап кайрылат. Уюмдун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова аларга кайрылган элеттик аялдардын көйгөйлөрүн айтып берди. Өнүн турмушка карата мамилелери эки бөлөк болуп туруп, турмуш шарттын момдай жетишпеген оокат, жумушсуздук ошого да байланыштуу болот. Аракка, кумар оюндарына көз каранды болгон үй-бүлөдө ажырашуу болот да. Алиментке эстире албай, үй-бүлөсүн тыштап туруп, Россия, Казакстанга качып кетет. Жакында эле бизге кайрылды башка региондон 8 балалуу болгон да. Ажырашып, ата энесине 8 балдары менен кеткен. Болгон мал жанын, үйүн баарын ата энесине, туугандарына жазып салыптыр дейт да. Көбүнчө ушундай кылышат. Мына азыр биздин уюм келинге 8 баласы менен дагы жардам берели деп атабыз. Эми бул бир эле мисал да. Ажырашууларды азайтуу, үй-бүлөдөгү пикир келишпестикти токтотуу, зомбулукту алдын алуу үчүн Бишкек шаарында эркектер зомбулукка каршы атайын коомдук фонду бар. Бул фонд 2015 жылы түзүлгөн. Анын негизги максаты үй-бүлөдөгү көйгөйлөрдү, зомбулукту жокко чыгаруу. Уюмдун жасаган иштери тууралуу анын түптөөчүсү жана жетекчиси Марат Аласкаров маалымат берди. Зомбулук көрсөткөн адамдарга жардам берүү болуп эсептелинет да. Бул кандайча? Атайын жүрүм турумду оңдоочу атайын тренингтер болот. Сабактар, ыкмалардын негизинде 6 ай бою ошолордун жүрүм турумун оңдоп, түзөп, жанагы үй-бүлөдө болгон көйгөйдү зомбулук колдонбой чечүү болуп эсептелинет. Коммуникация колдонуп, пикир келишпестикти жоюу болуп эсептелинет. 2015 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин 300гө жакын адам биздин окууну бүтүрүштү. Бүтүргөн адамдардын дээрлик 99% бул зомбулукту колдонбой калышын тастыктай кетсек болот. Биз менен иштешкен соцработники деп коет эмеспи, айыл өкмөттөрдө болгон, ошондой эле жана кризисник центрлерде катышкан психологдордун бизге жөнөткөн адамдары бизден окуудан өткөндөн кийин өзлөрүнүн жүрүм турумун оңдоп кеткенге жана үй-бүлөсүнө салым кошконго биз жардам бердик десек болот. Урматтуу угарман, ушуну менен жыйынтыктайбыз. Сиз Сусамыр ФМ радиосун уктуңуз. Сюжетти мен Зыйнат Самар кызы даярдадым. Саламат